Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү мен мындай талкууга чыгара турган тема бул жадиттер да. Борбордук Азияда мусулмандар коомунун реформаторлору болгон. Жадиттер кыймылы аябай күчтүү кыймыл болгон. Татарстан орто Борбордук Азияда пайда болгон. Бирок тилекке каршы бул кыймыл толугу менен жок болгон да, жок кылынган. Негизи ошо баштасак, мусулманчылыкты ушул Орусияга, Евразияга жана Борбордук Азияга жайган адам Екатерина экинчи болгон. Анын ою боюнча негизи ошо татарлар, кыргыздар, киргиз кайсак деп койгон. Кыргыз кайсактар көбүнчөсү мындай мусулманчылыкта болбой, теңирчиликте болуп, ар кайсы ишенимде болуп, бир гана баягы Борбордук Азия жаңы ошол Эмираттар, Хива, Бухара, Эмираттар, Кокон хандыгы мусулман болуп, калган негизи баягы көчмөндөр мусулман болбой, анан ушундай болуп турган убакта орус армиясы алар менен кагылышканда мусулмандар көп жеңилген. Ал эми татарлар жеңилген. Ал эми баягы кыргыздар жана киргиз кайсактар бир нече жыл катуу, кызуу туруштук берип, аябай мындай мизин кайтарган да Орусиянын армиясынын, жаңы модернизацияланган Орус империясынын армиясын. Ошондо Екатерина айткан, ушул киргиз кайсактарды жумушартыш үчүн, баягы кол астына келтириш үчүн буларды толугу менен магометандык ишенимге келтириш керек деген буйрук берген да. Ошондон баштап анан ошо бүт Борбор Азия, Татарстан бүт жерлерден ошо атайын мамлекет тарабынан колдонулган исламга кейиптирүү кыймылы пайда болгон да. Анан ушинтип анан Борбордук Азия жана бүт баягы Орус империясынын ичиндеги көбүнчө ошо теңирчиликте турган элдер мусулманчылыкка өтүү ушундай иши акырына чыгат. Акырына чыкканда ушул мусулман интеллигенциясы пайда боло баштайт да. Мусулман интеллигенциясы Орус империясынын аягында ушул ислам негизинде исламдын жаңы түрүн, модернизацияланган түрүн, жаңылыкка умтулган, илимге умтулган, мындай жаңыртууга, мындай өсүүгө, прогресске умтулган версиясын ойлоп табышкан. Бул жадидиттер болгон да. Жадидиттер ошол 19-кылымдан 20-кылымга башына чейин мусулмандар коомунун толугун реформациясын башташкан болчу. Ушул мисалы үчүн хизмет деп Фехтуллах Гүлендин кызматы, ушундай кыймылы ошол жадидтердин кыймылына аябай окшош да негизи, бирок айырмачылыгы бар. Түркияда дагы мисалы үчүн ошол Эрдогандын жалпы ошо традициялык мындай салттык кыймылынан тышкарыда ушундай жадидтерге окшогон модернизацияланган мусулманчылыктын, исламдын кыймылдары да бар да. Анан кайсы жерде ушул ишмердигин кылышкан да жадидтер. Көбүнчө Борбордук Азияда, Поволжьеде, Кырымда кылышкан да. Ушул диний билим берүү менен светтик билим берүүнү киргизишкен болчу да. Анан өз эне тилинде окутуу ушундай умтулушкан да мусулманчылыкка. Окутууну заманбап ыкмалар менен жаңы ушул европалык, мисалы үчүн батыш прогресстин негизин алып туруп ушул мусулманчылыкка которуу ушундай ниети бар болчу. Коомдук баардык катмарлар үчүн теңчиликти эңсешкен, билим берүүнү алдыга жылдырууну эңсешкен, аялдарга мусулманчылыкта тең укуктарды тартуулоого аракет кылышкан да. Артта калуу жана консерватизм менен күрөшкөнгө, караңгылык менен, мисалы үчүн ошол радикалдылык, фанатизм менен күрөшүүгө ушундай умтулушкан болчу. Жадидтердин идеялары аябай жакшы болчу. Жадидтер элестеткиле, эгерде бүгүнкү күнү айфонду Стив Джобс чыгарбаса, Стив Джобс сириялык да, бирок америкалык жараны да. Эгерде элестеткиле, эгерде айфон бүгүнкү күнү ушул Татарстанда чыкса, же болбосо Кырымда чыкса, же болбосо Кыргызстанда, Казакстанда чыкса да, анан дүйнөнүн жүзүнүн баары ушул айфонду мусулманчылыктын идеясы деп эсептесе, ушундай нерсеге жеткизгенге мүмкүнчүлүгү болгон жадидтердин ага умтулушкан. Анан алар деген медреселерди реформалап башташкан, окуу ыкмаларын өзгөртүшкөн, прогресстиги математика, физика, бүтүн баягы жаңы билимдин, жаңы батыштын технологиясын туу чокусуна алып туруп, ошол мусулманчылык менен бириктирип киргизгенге аракет кылышкан да. Коомду саясий жашоого активдүү катышкан, маданий агартуу кыймылына таасир этишкен. Анан ар кайсы ушу мурунку консерватизм, мурунку молдолорду аябай кыйратканга, аларга каршы кандайдыр бир иш аракет жүргүзүүгө чоң аракет салышкан. Анан жадидтер ошол кыймыл көтөрүлүп атканда февралдык революция болуп кетти.
февральдык революция болгондо Керенский бийликке келди. Керенский бир жылга жетпей тактан түшүп кетти дагы. Октябрдык революция болду. Октябрдык революциянын негизинде большевиктер бийликке келди жана Лениндин большевиктери бүт баягы Татарстанды басып башташты. Бүт баягы ак гвардия менен ошо Колчак менен согушуу, тирешүүдө жарандык согуш башталганда аларга жадиттер өзүнүн колун сунушту да, кучагын жайышты. Кучагын жайып туруп ушул жадиттер совет бийлиги менен бирликте иштеп баштады. Бийликте иштеп баштаганда бул чоң ката болду да. Биринчи алгачкы жадиттер аркылуу совет бийлиги өзүнүн бийлигин орнотуп, бирок баягы совет бийлиги түзмө түз динге каршы чыккандыктан ушул ички каршылык бир күнү атат болчу да, бир күнү ошол бирдикке алып келмек. Албетте баягы совет бийлиги жарандык согуштан утуп, Колчакты арестке алып, баягы ак гвардияны ыргыткандан кийин жадиттер аларга керек эмес болуп калды. Ошондо репрессиялар башталды. Ошондо 20-жылдан баштап 30-жылдарга чейин жадиттин лидерлеринен аларга каршы совет бийлиги, большевиктер буларды түрмөгө отургуза башташты, лагерлерге жибере башташты, кыйнап, өлтүрүп, баягы соттоп, репрессия кылып жоготту да, жадиттердин баарын жоготконго жетишти. Жадиттер ушуну менен анан толук жок болуп кетти да. Жадиттер бир кездерде Түркстан автономиясы менен катышкан, анан негизи улуттук өзүн өзү башкаруу идеясын колдошкон болчу. Бирок булар баягы совет бийлиги келгенде кайра баягы биз деген тынчтык үчүнбүз, биз куралды колго албайбыз, биз прогресс үчүнбүз, биз либералбыз, биз мусулман либералбыз деп ушундай сөз айткандан кийин алар деген баягы күч менен мындай күрөшүүгө, басмачыларга кошулбай, Түркстан автономиясыны коргобой, ушундай колун көтөрүп эле биз совет бийлигин колдойбуз деп коюшту дагы. Ошону менен анан автономияны, Түркстан автономиясын большевиктер, Осиповдор талкалагандан кийин Мустафа Чокайды качырып Францияга, ошол жадиттер эчтеке кылбай койду да, кайдыгер болуп койду. Анан албетте большевиктер автономияны баскандан кийин бүт ушул кыймылдар солгундай баштады. Репрессияны жадиттерге каршы жасагандан кийин жадиттер толугу менен кырышты да, советтер бийлиги. Анан негизи репрессиялар, куугунтуктар иссиз калган жок. Жадиттер идеяларын расмий советтик саясатка ассимиляция болуп кетти. Жадиттердин ошол совет бийлиги менен кошо иштешебиз деген түзүмдөр толугу менен коммунисттер, комструктор болуп, ушул совет бийлигине сиңип кетишти дагы, изи калбай калды да. Анан кийинки мурасы мусулмандарга аябай чоң таасир этишкен, алгачкы Түркияда. Ошол жадиттердин кыймылы Түркияда, мисалы үчүн, ушул Фетхуллах Гүлендин кыймылын пайда кылышкан да, ошол модерн ислам деген, жаңы прогрессивдүү ислам деген. Бирок саясий тирешүүлөрдүн аркасынан Эрдоган менен ушул Фетхуллах Гүлендин партиялары кагылышып, акырында Эрдоган жеңип, расмий ошол салттык ислам жеңип Түркияда, ошол куугунтукка, ошо хизметта кызматы кабылды. Ошону менен анан Фетхуллах Гүлен АКШга качканга аргасыз болду, АКШдын акырында өлдү да. Бүгүнкү күнү кайра ошол салттык ислам жеңди. Анан албетте бул биздин Борбордук Азиянын маданиятына аябай чоң салым кошту жадиттер. Бирок баягы эң чоң изи Өзбекстанда калды, Татарстанда калды. Бирок ошону менен бирге жадиттердин кыймылы бир четинен характерди көрсөткөн жок. Баягы согушчул, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн согушканга даяр болушкан эмес. Либералдар болушкан, өтө жумшак. Жана ошол репрессиялардын астында, советтик репрессиянын астында жок болуп кетти. Ушундай жадиттер жөнүндө эмне деп ойлойсуздар? Негизи ислам, эгерде ушундай модернизацияланган ислам болсо кандай болмок? Мусулманчылык боюнча бул жадиттер пайдалуу болчубу же салттык ислам жакшыбы? Ушул боюнча дагы өзүңөрдүн пикириңиздерди комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.